такси ошко барып кайра келатса караш керек кебетесин. Кайнын кызматкерлери булар өз укугун пайдалана албайт да, мисалычы. Көбүнчөсү такси кызматкерлеринин сааты тийип атат да. Анан автобустар эмне үчүн сүзүлүп калып атат, жана столбуларына бекер сүзгөн жок столбду алып. Көзөмөлдү күчөтүш керек. Айдоочу жоопкер болуш керек да бул жергечи. Муну көбүнчөсү мынакей жолдун кырсыктарынан адамдар майып болуп атат, каза болуп калып атат. Ошолорду көрүп алып абдан жаның ачыйт да, просточу. Бир болбогон жерден да бир болбогон бир 1-2 секундтун ичинде адамдын өмүрү да кыйылып кетип атат да. Бул жерде эң негизгиси айдоочулардын жоопкерчилиги да. Айдоочу жоопкер болуш керек да бул жергечи. Кыймылдын катышуучуларынын баарын ошонун баары бүт ошол жоопкерчиликте болуш керек. Пешоход десе кээ бирөө жөн эле кетип эле жанагы жүгүрүп эле машинанын астына өзү кирип кеткендер деле бар. Мисалы транспорттук каражаттар определен бир ылдамдык менен келатканда сразу эле токтогонго мүмкүнчүлүк жок да. Эрежеде жазылып турат. Транспорттук каражаттар ошол токтогонго мүмкүнчүлүк болсо ошого ынанып туруп анан өтүш керек депчи. Анан темир жолдун астында калып калгандары бар. Анан кулакка жанагы немелер сайып алып адамдар укпайт. Анан көбүнчөсүн айдоочулардын жоопкерчилиги деп айтып атканым жол эрежесин билиш керек да, сакташ керек да, мисалычы. Мына бүт асыр жолдун чийиндери, жолдун элементтери абдан туура болуп калды азыр. Мына көрүп атасың го, кийинки убактарда жолдор жакшы жасалып атат. Чийин да бар, жолдун белгилери бар. Ошолордун талаптарын аткарыш керек да. 40 десе 40тан ашканга болбойт. Ал жөн эле коюлган белги эмес. Эң кооптуу аймактарга ограничение коет да, чек коет да. 40-60 деп. Шаар ичинде 60тан ашканга болбойт деп атат. Бул 60 деле аябай жогорку чоң скорость. Андан ашып кетип кайка барасың, анан көбүнчөсүн ылдамдыктарын жогорулатып, анан жана карама каршы жолдун тилкесине чыккан убактарда адам өлүмгө дуушар болуп атат. Карама каршы жолдун тилкеси деген каршы келе жаткан транспорт каражаттардын жолу. Ал каяка барат? Анан жол талаш болуп, основном ушундай болуп атат да. Мына кийинки убактарда өзүңөр көрүп атасыңар, мына объезднойдо жолдун ортосунун баары тосуп эле келатат. Тосулган жерлерде карама каршы жолдун тилкесине чыкканга мүмкүн эмес жерде жол кырсыктары болбойт. Анан бизде жол көзөмөлдү күчөтүш керек. Бизде видео камера коюп калган, ал штраф ал менен эле чектелбейт. Милициянын кызматкерлери турган жерлерде эч кандай жол кырсыгы болбойт. Аны көргөндө эле ылдыйындатып эле баары эле жакшынакай эреже сакталып калат да. Ошон үчүн транспорт каражаттардын саны көбөйгөндө, транспорт машиналар көбөйүп аткан менен булардын сандары көбөйгөн жок. Май кызматкерлериники жолдордо көзөмөл аз да. Анан эң негизгиси мына стационарный посттор болуш керек. Бизде стационарный посттун баарын жоюп салган. Подозрительный машина ким келет атат, мисалы такси ошко барып кайра келатса караш керек кебетесин. Башкарганга мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, керек болсо врач менен анализ кылып турса болот. Анан бизде стационарный посттун баарын жоюп салган. Транспорттук каражаттын абалы туура келеби, келбейби деп ошол посттордо эрежеде жазылып турат. Текшергенге укуктуу жанагы кайнын кызматкерлери. Булар өз укугун пайдалана албайт да, мисалычы. Ошолордун баарын көзөмөлдү катуу кылып турса эле жол кырсыктары төмөндөйт. Мына мен башка мамлекеттерде да машина айдап келип жүрдүм. Сонун жолдорго келгенде жол сужение болуп келет дагы. Кайнын кызматкерлери турат, анан подозрительный токто дейт, токтойсуң. Сенин кебетеңди көрөт. Комплектный автомашина дейт. Огнетушитель, аптечка, жанагы знак аварийной остановка деген бар. Анан насыл жилетти кошту. Ошол 4-төнү карайт. Жолдо мүмкүнчүлүк бирде балекет болуп калсаң, ошолор пайдаланылат да. Ошону карайт дагы, кебетең нормальный болсо, езжайте деп коет. Бизде андай көзөмөлдөр болбой атпайбы. Мисалы, көбүнчөсүн такси кызматкерлери чарчап, чалыгып турган убактарда медикаменттердин таасири астында транспорттук каражатты башкарууга тыюу салынат деп турат. Кээде дары ичип аласың, ооруп атат мисалы. Анан реакциялар төмөндөйт. Анан ошко барып кайра келатат. Режим труда отдыха деп жана сакталбайт да. Мисалы адам чарчап келатса, көз илинип кетип эле, монтип кумартет эле встречныйга чыгып көп киши өлүп калды. Анан автобустар эмне үчүн сүзүлүп калып атат? Жана столбуларына бекер сүзгөн жок столбду алып. Саат антиментин машинени коёк чакта саат 12 болот. Эртең менен кайра 4-тө туруп алып 5-те конечный остановкада болуш керек. Анан канча саат токтоп атат буларчы. Мурун деген 2 режим иштечи, 2 сменде мисалычы. Анан көбүнчөсүн
адамдар чарчап чалыгып турган убактарда башкарбаш керек. Анан ат башыга барып кайра келет, караколго барып кайра келет, анан кошко барып кайра келип атат. Көбүнчөсүн такси кызматкерлеринин сааты тийип атат да. 2 киши өлүп калды, 3 киши өлүп калды дегендердин баары ошо такси кызматкерлери да. Же болбосо биздин кызматкерлерибиз анан тойго барып келатып, тойдон кийин эмне болот билесиң? Жоопкерчилик жок. Анан көбүнчөсүн адамдын өмүрү ошого кыйналат. Ошон үчүн айтып атканым, адамдар жоопкерчиликтүү болуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо эле анан айдайм деп эле айдай бербеш керек, дей салыш керек. Транспорттук каражаттын абалын караш керек, ошол туура келеби айдаганга деп. Бизде техникалык кароо мамлекеттик деңгээлде өтпөйт, частныйга берип салган. Частныйда көрүп атасың, очередке туруп алып өтүп аткан машинени көрбөйсүң, барып эле талон сатып келип илип коесуң, текасыңа отурет. Ал машина эксплуатация жарайбы, жарабайбы, ещё под вопрос. Мурун анан милициянын астындагы айлер болгондо атайын графиктер, семинар өтчү ошол жердечи. Семинарда бүт маселе каралчу. Анан график менен келип өтөт, графикти күтүп турабыз. Туура эмес болсо номерлерин чыгарып алып кетчи, машинеңди восстановить этесиң. Анан барып анан өткөндөн кийин кайра өтүп анан алчубуз. Ал андайлар жок да, ошондой нормалар болуш керек негизичи. Техникалык абалы түстөн түз жол кырсыкка байланыштуу. Айдоочунун абалы түстөн түз жол кырсыгына байланыштуу болот. Негизи бул туура эле норма. Бул деген оң урулдуу кыймылдар бизде сол урулдук башкаруу деп турат. Кыймылыбыз оң жактуу кыймыл деп атат. Биздин мыйзамга туура келбейт алчы. Бул оң урулдуу дегенчи бул аралда жашаган мамлекеттер, муну көп киши түшүнбөй атпайбы? Булар башка мамлекеттер менен общение кылбайт. Англия мисалы, Япония арал өзү менен эле башка жака алып машинеси чыгып алып айдаган жери жок алар. Анан бизге болсо арзаныраак деп сатып келип алып эле бул биздин жолго туура келбеген норма болчу. Техникалык характеристикасы да туура келбейт болчу. Ошон үчүн кырсыктар мындан аябай көбөйгөн үчүн муну атайын мыйзам чегинде жогорку кеңештен карап бир нече жолу талкуулап туруп анан жабылган маселе болчу. Бул таксиге болбойт бул. Жол эрежесин бул гаилер сурабаса дагы адамдар өздөрү ошол белгилерди билиш керек болчу. Бул эмнеден чыгып атат жанагы блогерлер деп, гаинин кызматкерлери кээде могу знакты билесиңби десе, элементарный знакты билбей атпайбы. Анан бул кантип айдап жүрөт деген маселе туулат да. Анан жок дегенде могу сентябрдан ушулардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында деп болуп атат. Бул жок дегенде могу элементарный правилаларды билсин, знактарды билсин депчи. Бул делечи бул мамлекеттик муктаждыкта күндө мына өзүңүз сурай берип аткандай адамдар каза болуп калып атат. Айдаганды билген менен эреже сактай албай атпайбы? Эреже сактайын десе знакты билбей атса анан кантип эреже сакталат? Анан ошон үчүн бул мамлекеттик муктаждыктан келип чыккан указ да, указын болсо чыгарды мынакей сентябрдан баштап ушуга деп. Азыр мына көп кишилер китеп сатып алып антип азыр кептерди көрүп китеп сурап мына знактарды жаттап башташты азырчы. Буга чейин эле аны билиш керек болчу негизи. Жолдо жүргөндөн кийин ошо знактын талабын билиш керек да, мисалы бул эмне деген белги, эмне деген чийин ошолорду билиш керек да. Ал деле бир чети айла кеткендей кылып акат, бирок ал деле жанагы жол эрежесин билсе экен, сактаса экен деген эле иш чара болуп атпайбы. Булар үндөрдү мындай чыгарып антимынтай кылып жүргөнгө болбойт. Мисалы бул жерде адам калк жашаган жайларда андайларга уруксат берилбейт. Анан аларга чара көрүш керек негизи. Бул жерде ар кандай адамдар бар. Жаш балдардын мекемелери бар, школдор бар. Бул туура эмес норма болчу. Буларга чара көрүш керек негизи, ал туура эмес. Ал эгерде ошондой үн чыгара турган болсо, аны эксплуатациядан алыш керек, потому что анын характеристикасында андай эмес. Ал андай кылып алып элдерге мешать этип тургандай кылып транспорт каражат чыкпайт да. Бул деген экспертизадан өтүп, анан ошого макулдук берилгенден кийин завод чыгарып баштайт. Анан жөн эле булар өздөрү эле ар кандайларды коюп алган. Ал туура эмес, андай нормалар бизде каралган эмес. Маданияттын баары элечи, маданият мына жол эрежесин билсе да маданияттын баары ошол эле жерде. Мындай кылганга болбойт, тигиндей калганда бүт чектөөлөр турат да. Маданиятыбыз действительно төмөн. Кээде могу калк жашаган жайларда үн сигналдарын бергенге болбойт. Ал жол кырсыгына каршы эскертүү максатында гана берилет болчу. Анан бизде пап, пип деген бул туура эмес негизи. Муну түшүнбөсүк да болчу. Анан негизи
маданиятыбыз деп аткан жанагы кээде карап турсаңыз жол тыгын болуп атса оңунан деле согунан деле мынтип айдагандары бар. Чыгып алып кээде урушуп аткандары бар, бири-бири менен сөгүшүп аткандары бар. Бул эми маданиятыбыздын абдан эле төмөндүгү да. Бирок ошол эле айдоочулар муну казак мамлекетине башка жака барса тим эле алардын мыйзамын тим эле сактап тим эле сонун болуп калат да. Анан могу араб мамлекеттеринде да болдум. Ал сабыр деп эле аябай ыймандуу да. Биздики ошо иманыбыз дагы ошо маданиятыбыз дагы төмөнүрөөк. Эми баарын эле эмес, мындан жакшы кишилери да бар. Бирок ошондойлордун сааты баягы бир карымайды бир комалак чертет деп ошондойлор көрүнүп калса эле кыргыздар ушундай экен деген ойго кетиши мүмкүн да. Элдин баары эле андай эмес эми. Жол атайын окутуп жүргөн мекеменин директору катары ушу айдоочулардан мен ушу суранып кетерим, жол эрежесин билип, жол эрежесин сакташ керек. Жол кырсыгынын катышуучулары болбогонго аракет кылып, Кудай ошо кандай чек коюлса ошол чектерди ошол азыр мына талапка ылайык сентябрдан баштап деп эрежелердин баарын билиш керек, знактарды билиш керек деп ошолордун баарын билип, жол кырсыгынан төмөн болушуңузларды мен суранам сиздерден.